Аялдарга бир күндү арнап атайын майрам кылуу же форум өткөрүү бул аздык кылат. Анткени энелер ар дайым биздин, ар секунд сайын биздин жүрөгүбүздө жана көңүлүбүздө болуш керек. Биз эркектердин милдети ушул бизди төрөп өстүргөн, бизге мээримин төккөн энелерибизге, апаларыбызга, эжелерибизге сөзсүз түрдө күндө күн сайын таазим этип жашашка милдеттүүбүз. Биздикинде гендердик теңчилик керек болсо өнүккөн өлкөлөрдө, ошол Европа өлкөлөрүндө, жада калса Германияда дагы, Францияда дагы, Англияда да жок. Мына бизде парламентте аялдарга ар бир 3-чү орунду квота кылып берип атабыз. Ал бир да өлкөдө жок. Бизге гендерди үйрөткөн мамлекеттердин биринде да жок. Мына ошонун негизинде бүгүнкү күндө 90 депутаттын 20сы аял затынан. Мына ушул биздин бул жерде катышып отурат. Биздин айым депутаттарыбыз парламентте ошо кыргыз мамлекетинин өсүп өнүгүшүнө иштей турган, келечекке иштей турган маңыздуу, маанилүү мыйзамдарды кабыл алууга абдан чоң аракеттерин, салымдарын кошуп атышат. Андыктан айтат элем, бизде кыргыз мамлекетинде айымдарга, аял затына болгон мамиле өзгөчө. Негизи эле коомду, дүйнөнү сулуулук сактап калат дейт. Аял деген 3 тамганын ичинде бүт ааламды титиреткен күч жатат дейт. Андыктан мен ошондой күчтү сезип турам бул жерде. Сиздердин күчүңүздөр, энергияңыздар биздин коомго, мамлекетке, элге керек. Бар болуңуздар, эч качан сиздердин жүзүңүздөрдөн күлкү кетпесин. Дайыма биздин сыйыбыз, урматтуу асыл задалар болуп жүрө бериңиздер. Бар болуңуздар. Рахмат.